Араңыздар, кадырман кыргыз калкым, аалам адам маселелерин ортого салып, адам таануу көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Дүйнөнүн башаты сандар деп окумуштуулардын, аалымдардын айтканын угабыз. Дүйнөнүн баардыгы сандардан турат. Ар бир нерсе эсеп менен, кысап менен баардыгы ошол бир сандын ичине катылган деген сыяктуу сырларды, сөздөрдү көп угабыз. Жашообузда мисалы менин үйүмдүн номуру баланча, көчөмдүн номуру баланча, ушул сан мени дайыма ээрчип жүрөт, турмушумда ушундай ээрчип жүрөт, ушундан кийин бир ийгилик болот, 53-кө чыкканда ушундай бир окуялар болот деген сыяктуу, 60-ка чыкканда биздин үй бүлөдө ушундай бир сонун бир ийгиликтер киреше келет деген сыяктуу сөздөрдү көп угабыз да. Айтор сандардын таасири канчалык баягы адамга пайда, зыян келтирет. Жоксо ошону өзүңдүн сандарын билгенде канчалык деңгээлде өзүң жашооңду жеңилдете аласың, же болбосо балким татаалдаштыра аласың билбесең. Айтор деги эле ушул сан илими бул дүйнөнүн баардыгында, түптүү элдерде, байыркы элдердин баардыгында болгон, анын ичинде кыргыз элинде да болгон дегендей. Бирок баягы замандын закымы, доорлордун өзүнүн бир талабы менен аны улантып кеткен, калтырып мурастан мураска улантып кеткен аз эле эл болгон экен. Ошол айтор дүйнөгө тегиз тараган нумерология, санчылык илими тууралуу бүгүн дагы сөз кылабыз. Ооба, сандардын сыйкыры жана адамдарга таасири жөнүндө бизге маек куруп берем деп Акбар Санчаруу агайыбыз келип калды, нумеролог. Куш келипсиз агай. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Жалгыз келбей досуңуз дагы чыгыңыз. Ооба, теге биз буга чейинки эфирлерибизде улам ушу сан илимини нумерологияга баягы кайрылып атканыбыз да жөн эмес. Бир жагы бул сан илимдери татаалыраак болгону бир болсо, экинчиден бул адамдарга жеткиликтүү, жеткилең бир бат түшүнө турган нерселер экен. Анткени сан дегенди баарыбыз эле түшүнөбүз. Анан атайын ушул бүгүнкү теманы жашообуздагы сандар, жашообузда ээрчиген сандар, жашообузга кубат берген, жашообузда өзүбүздү өзүбүз таанууга баягы шарт түзгөн сандар тууралуу сөз козгойлу деп турабыз. Деги эле ушул сан илими тууралуу кириш жасап туруп, анан кийин баштай берсеңиз. Жакшы болот. Эми сан илими, нумерология бул байыркы Веда илиминен, санскрит тилинен которгондо Санхья Шастра деп айтылат. Биздин тилге которгондо бул саноо, эсептөө деген маанилерди берет. Негизи Веда илиминен тараган бул нумерология, бирок бул батыш өлкөлөрүнө көбүнчө Пифагор деген окумуштуу нумеролог, санакчы окумуштуу тараткан. Көп адамдар ойлойт бул Пифагордун чыгарганы деп түшүнгөн адамдар болушу мүмкүн, бирок чындыгында Пифагор өзү деле ошол баягы Индиядагы бир аалымдардан илим алып, анан ошонун негизинде батыш өлкөлөрүнө тараткан. Ошол себептен жалпысынан бардык эле нумерологияны биз Веда илимине киргизсек болот. Андан сырткары бул адамды түшүнүүгө, адамдын психологиясын, жан дүйнөсүн түшүнүүгө бир жардам бере турган эң бир универсалдуу инструмент катары биз алсак болот нумерология илимин. Деги эле адам өзүн таануу эле эмес, бул жалпы эле космосту, мисалы аалам кандай түзүлгөн, бардык бир биздин жашообузда болуп жаткан окуялардын, мисалы ал биз сырткы гана көрүнүшүн карап көнүп калганбыз да, бирок анын ичинде кандайдыр бир сабактар жатат бизге, жогорку тараптан берилген сабактар, мисалы. Ошондой бир окуялардын маанисин да түшүнүүгө жардам берет бул илим. Негизи 1-ден 9-га чейинки сандарды карап чечмелесек болот. Андан сырткары өзгөчө сандар бар. Булар 11, 22, 33. Бул сандар эгерде адамдын туулган күнүнө ушул сандар кездешсе, булар кандайдыр бир чоң маселелер үчүн жаратылган деп айтылат. Мисалы, коомду башка бир этапка көтөрүү үчүн, мисалы, тарыхта көп эле бар да, мисалы, өзгөчө лидерлер бир революция кылып, же болбосо бир илимий жактан адамдарды ушундай бир жаңы деңгээлге көтөрө турган адамдар болуп саналат. Андан сырткары биринчи санды өзүнчө карасак болот, туулган айды өзүнчө карасак болот. Бул ай бул биздин ата тегизге байланыштуу маселелерди өзүнчө чечип берет. Андан сырткары жалпы сандарды кошсок, бул биздин мындайча айтканда жашоого келген
максатыбызды көрө алабыз. Андан сырткары психоматрица түшүнүктөрү бар. Бизде кандай таланттар менен адам төрөлгөн, анан кандай сапаттарын азыркы жашоодо басым жасап ошолорду өнүктүрүш керек. Туура. Мындай график түшүнүктөрү бар. Мисалы, биз көп тармактуу карасак болот. Демек, адам таанууда, өзүн өзү таанууда сандардын орду дагы чоң экен. Абдан чоң болуп саналат. Эми мисалы доскадан түшүндүрүп кетсек, мисалы бизде психоматрица деген түшүнүк бар. Анын өзүнчө формуласы бар. Мисалы биз туулган күндү алабыз дагы бардык сандарды кошкондо 2 сандан турган сан чыгат бул жерде. Анан ушул 2 сандан турган санды өзүнчө кошуп 1 сан алабыз. Жана ушул 2 санды могу биринчи туулган күндөгү биринчи санды 2ге көбөйтүп туруп, анан ушул сандан алып салабыз. Ошондо бизде 24 саны чыгат. 2 менен 4тү кошобуз дагы 1 сан чыгат. Ушул 6 сан мындайча айтканда рабочий число деп аталат. Бизге жардам берет ушул психоматрицаны түзүүгө. Жана негизги туулган күндөгү сандарды алабыз дагы бардык жыйынтыгында, мисалы канча сан, кайсыл сан канча жолу кайталанып атат. Ошону биз карайбыз. Анан психоматрицанын өзүнчө дагы мааниси бар. Мисалы биринчи клетка бул адамдын мүнөзүн билдирет. Кулук мүнөзүн, характерин жана эго деп коет, эми эгоисттик деңгээли кандай өнүккөн да. Мисалы кээ бир учурда келет, бирден бирөө эле кездешип калышы мүмкүн. Мындай болгондо адамдын характери өтө мындай слабо характерный деп айтып койсо болот. Мисалы өзүнүн бир оюн ачык айта албайт, бирөөнүн таасирине кирип кетиши мүмкүн. Мисалы эрки жок, эрки мисалы да бир кандайдыр бир иштерди кылууда адамдын эрки жетишпей орто жолдон таштап салышы мүмкүн. Жалпысынан мындай адамдын характери өтө жумшак болот дагы, ал мындай өнүктүргөнгө муктаж. Жана бирден экөө болуп калышы мүмкүн. Мисалы кээ бир учурларда бул жерде характер бир аз күчтүүрөөк болот, бирок 2 саны дагы бир жолу кездешкенге кичине жакыныраак болот да. Бул жерде дагы адамга эрк, анан күчтүү характер өнүктүргөнгө муктаж болот адам. Бул таблицадагы ошол 2-1ди сиз каяктан алып атасыз? Мисалы бул жерден карайбыз, бирден 1, 2, 3 жолу кездешип атат. Демек бул жерге 3тү жазабыз биз. Мына туулган күндө бирден 3 жолу кездешип атат бул сандардын ичинен. Түшүнүктүү. Эгерде бирден 3 кездешкен болсо, бул золотая середина деп аталат, эң мындай тең салмактуу характер. Бул жерде адамдын бир эле учурда өзү дагы мындай характери күчтүү, эрки күчтүү, ошол эле учурда адам ийкемдүү, эгоист эмес. Бирден аз болгон шартта адам өтө өзүмчүл болушу мүмкүн. Бирден мисалы 4, 5 кездешсе, бул адамдар айтканын бербеген адамдар, жана кээ бир учурда тиран, диктатор да болуп кетиши мүмкүн, өзүнүн оюн таңуулап башкаларга. Бирок бул жерде адамдын характери эрки күчтүү, кылам деген кылат, оюндагысын жасайт, эч нерседен коркпойт мисалы. Ошондой күчтүү характер болуп эсептелет. Экинчи клетка бизге энергияны билдирет. 2 саны. Ички кубат, энергия, биоэнергия деп коет. Же болбосо аура деп да түшүнсөк болот. ден соолук деп түшүнсөк болобу? Ден соолук бул 4 санга кирет. 2 бул энергияны билдирет. Кээ бир учурда таптакыр жок болуп калышы мүмкүн бул жерде 2 саны. Бул мындай адамдарга дефицит энергия болот дагы, алар вампиризмге жакын болот. Энергия тартуучу адамдар, сооручу. Бирөөнүн энергиясын алганга жөндөмдүү болушат. Бул мисалы кээ бир учурларда жашоодо байкайсыңарбы, мисалы кээ бир адамдар ушундай чыр чыгарып, уруш чыгарып, бир провокация сөздөрдү кылып, анан адам баягы өзүнөн чыгып кеткен, ошондо биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок энергиясын алат да башка адамдынчы. Ошондой нерселерге жөндөмдүү болот. Эгерде бул жерде 2 саны жок болсо, андай адамдарга жакшы сунуштар бар. Мисалы табият менен өтө жакын болуш керек. Мисалы деги эле ушу табиятка жакын болуп, табияттан биз энергия алып толуктасак болот. Жана ар кандай практикалар бар, мисалы физкультура, мисалы йога деп айтсак болот. Ошондой практикалар дагы бир
бизге кандайдыр бир энергия берет. Тамактанууда мисалы химия кошулбаган туура тамактанып, таза тамак. таза чыныгы мындай табигый тамактарды ичсек, биз тамак аркылуу да өзүбүз энергия топтой алабыз да. Анан дагы бир практика бар. Бул мисалы кереги жок учурда мисалы көп сүйлөгөндөн алыс болуш керек. Мындай тынчтык болгондо ошондо адамга энергия топтолот. Бирде экиден бирөө болуп калган шартта кичине энергиясы көбүрөөк, бирок бул жерде дагы мындай айрым учурларда жанагы айтып кеткендей чарчоо, бир энергиянын жетишпестиги сезилип турушу мүмкүн. Эң норма деп 2 жолу болсо, бул эң норма болуп эсептелет. Жана 3 болгондо, жана 4 болгондо бул адамдар уже өзүнө эле эмес энергияны башка бирөөгө да берүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Дарылоошу мүмкүн. Кээ бир адамдар бар, мисалы жакшы бир сөз менен эле бир адамдарды көтөрүп коет. Жакшы тилеги менен, жакшы өзүнүн сөзү менен мындай көңүл буруп койсо эле, ошол адамдар бир жакшы сезет да ошо энергияны. 3 саны болсо, бул жерден 3 саны болсо бизге илим жагын билдирет. Мисалы 3 саны жок болсо, ал адамдар көбүрөөк китеп окуп, алам таанууга көбүрөөк басым жасашы керек. 3төн 2, 3 жана башка көп болсо, бул адамдарда китеп жазганга мүмкүнчүлүктөрү бар, таланты бар. Же болбосо кайсы бир илимди ойлоп тапканга да таланттары болушу мүмкүн. Бир кайсы бир илимдерди терең изилдегенге, өздөрү бир автор болгонго ушундай бир таланттар болушу мүмкүн. Ал эми 4 саны бул сиз айтып кеткендей, бул ден соолукту билдирет. Ден соолук деги эле бул адамдын иммунитети, денеге байланыштуу, физикалык түзүлүшү, күчү деп айтсак болот. 4 жок адамдар ар кандай ооруларга мындай жакын болот. Кичине бир нерсе болсо эле баягы ооруп калганга жакыныраак болушат. Буларга өтө жана мындай оор жумуш же бир ден соолугуна терс таасир эте турган нерселерден кичине алысыраак болушу керек. Сөзүңүз даралчы да ушул жерден. Бул жерге толтуруп аткан сандар бул үстүңкү эле катардагы сандарбы же ылдыйынан дагы кошуп кемтип анан чыгарса болобу? Бияка жазса болобу? Бул жерге азыр биз жалпы сандардын бир аз маанилерин түшүнөбүз. Андан кийин ушул дата боюнча сөз кылабыз. Түшүндүм. 4төн бирөө болсо орто ден соолук болуп саналат. Ал эми 2 же болбосо 3, 4 болсо, жок, 3-гө чейин. 3-гө чейин бул күчтүү ден соолук. Адам чыдамкай, мисалы ар кандай кыйынчылыктарга чыдамкай болушу мүмкүн. Спорттон чоң ийгиликтерге жетиши мүмкүн. Ал эми кээ бир учурда болот, 4 болуп кетсе, эгерде 4төн бул учурда избыток, демек ушунчалык күчү ашып ташкан үчүн мисалы чырга жакын болушу мүмкүн. Урунарга тоо таппай, урушарга жол таппай дегендей, Ким менен ушу күчтү каяка жумшаарын билбей, ушундай учурлар кездешиши мүмкүн да. Муну ошол туура пайдаланыш керек да. Мисалы спортко арнаш керек, кандайдыр бир жеңиштерге жетүү үчүн арнаса, демек туура пайдаланган болот. 5 саны бул интуицияны билдирет, логиканы билдирет. Эгерде 5 саны жок болсо бул жерде, демек адам кандайдыр бир мындай внимательность, көңүл буруу сапаты азыраак да. Ал эми 5 санынан бирөө, 2 жана көп болсо, бул адамдардын интуициясы күчтүү, жашоодо аз ката кетиришет. Мисалы собранность, внимательность деген сапаттар мисалы жакшы өнүккөн да. Көп учурда мындай адамдар келечекти мисалы сезиши мүмкүн, кандайдыр бир окуяларды бир белгисиз себептер менен интуициясы күчтүү болгон үчүн сезип турушу мүмкүн. Көрөгөчтүк экен да, Көрөгөчтүк. Мисалы англиялык Алистер Кроули деген мистик бар. Бир топ ушул мистика боюнча бир топ китептерди жазган. Анан өзүнүн айтымында ал ушул бир кандайдыр бир үндөрдү угуп, анан ошонун негизинде жаздым деген өзүнүн эскерүүлөрү бар да. Демек ушундай бир кандайдыр бир табышмактуу нерселерди, мындай белгилерди окуй алат. Ошондой сапаттарга ээ болушу мүмкүн. 6 саны бул эмгекчилдикти билдирет, жалпысынан бул материалдык дүйнөнү билдирет. Ошонун ичинде
адамдын эмгекчилдигин, материалдык дүйнөгө канчалык деңгээлде жакын же алыс ошону билдирет. Жана мастерство, кесипкөйлүктү билдирет. Мисалы 6 саны жок болсо, мындай адамдар мындай эмгектенүүнү өтө жактырбаган адамдар, жалкоо деп айтсак болот. Эми айла жоктон кээ бирде жумуштарды кылышы мүмкүн, бирок өзүнүн баягы ичинде жасайын деген мындай умтулуусу жок болуп саналат. Бирок тескерисинче кайсыл сан жетишпесе, адамдын максаты ошол санды өстүрүш керек. Максаты эгерде 6 саны жок болсо, демек наоборот ошол көп эмгектенип, демек бул өзүн билип алгандан кийин сандар менен кайра аракет кылып ошону жетип алса болот турбайбы? Көп учурда адамдар ойлошот, ушул боюнча калат өмүр бою деп. Жок, андай эмес. Бул адам төрөлгөндө кандай деңгээлде, кайсыл нерселер менен келген, ошону гана көрө алабыз. Кийин адам жашоосунда, мисалы, кээ бир адамдар китеп окуйт, кандайдыр бир айлана чөйрөдө жүрүшү мүмкүн, башка адамдардын таасири болот дегендей. Ошонун негизинде матрица өзгөрүп турат. Мисалга алсак, эгерде адам төрөлгөндө 4төн 3 болсо, бирок адам жашоосунда, мисалы, кандайдыр ден соолугуна зыян берүүчү нерселерди көп жасаса, ден соолугун жакшы карабаса, ал учурда матрица өзгөрүлүп, ден соолугу начар болушу мүмкүн да. Ошол себептен матрицаны биз төрөлгөндөгү келген сапаттары катары гана кабыл алышыбыз керек. 6дан 1 болсо, мындайча айтканда, кээде жалкоо, кээде эмгекчил, ар кандай да, мындай көңүлүнө жараша болот. 6дан 2 болсо, бул жерде адам мастер деп аталат. Золотые руки, алтын колдор, мисалы, усталар, ар кандай колу билгий адамдар, зергерлер, мисалы, кол менен ушундай көп бир нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Мындай адамдар үчүн жумуш рахат алып келет да. Мисалы, адам канчалык эмгектенип көп жумуш жасаса, тескерисинче адам ошондон рахат алат. Чачабайт. Өтө жакын болот. Ошону билдирет. Жана 6дан 3 болсо же 4 болсо, эки мааниси бар. Бир четинен өтө эмгекчил адамдар, бирок экинчи четинен биз өткөндө айтып кеткендей 6 саны материалдык дүйнөнү билдирет. Ошол себептен 4 же 5 көп, 6 саны көп кездешсе, ал адамдар материалдык дүйнөгө өтө байланган адамдар болушу мүмкүн. Ашкере сараң, ашкере дүйнөчүл. Эгерде 6дан өтө көп болсо, анда дагы адам материалдык дүйнөгө байланбай, духовный, рухий жакка да көңүл буруусу зарыл болуп эсептелет. Ал эми 7 саны бул 6 санына карама каршы, бул духовный жакты билдирет, рухий жакты. Эгерде 7си жок адамдар болсо, демек бул адамдарга өтө зарыл философия, дин, деги эле рухий жан дүйнөгө керектүү нерселер өтө зарыл да, эгерде 7 саны жок болсо. 7 саны 1 2 болсо, мындай адамдарда төрөлгөндөн эле бир кандайдыр бир таланттар болушу мүмкүн. Мисалы, төрөлгөндө эле бир рухий жактан кандайдыр бир түшүнүктөр же оңой түшүнөт. Мунун баары тең адам мурда жашоосунан өнүктүргөн сапаттар болуп саналат да. Жана ошондой эле бонус турбайбы бул? Ооба. Жана ошондой эле 7 саны удача, ийгилик же болбосо талант деп дагы кабыл алсак болот. Мисалы, 7ден 2 же 3 болсо, мындай адамдар кандайдыр бир өнөрлөрдү, мисалы, музыкалык же болбосо искусство жагынан өнөрлөрдү өтө тез өздөштүрүп кетишет. Кээ бир учурда окубай туруп эле ушундай бир чоң жөндөмдөр ачылып кеткен да учурлар болот. Жана 7 саны көптөр, булар ушу жогорку жактан өзгөчө колдоого ээ болгон адамдар. Кандайдыр бир эми жашоосунда бир жогорку күчтөрдүн өзгөчө кийлигишүүсү болот мындай адамдардын жашоосуна. 8 саны болсо, бул 8 саны жоопкерчиликти билдирет, доброта, адамдын жакшылык каалоо бирөөгө да, мисалы, жоопкерчилик, чыдамкайлык, сабырдуулук, ошондой сапаттарга ээ. 8ден жок болсо, мындай адамдар мисалы сабырсыз болушу мүмкүн, ар кандай кыйынчылыктар келгенде жашоодо, мисалы, чыдамсыз да. Же болбосо, мен
эч кимге милдеттүү эмесмин, ар ким өзүнүкүн өзү кылыш керек деген дагы учурлар кездешиши мүмкүн. Жоопкерчилик жагы азыраак болушу мүмкүн. 8ден 1 болсо норма, бул адам өз ишин так аткарган, мисалы жоопкерчиликтүү. 8ден 2 болгондо бул жерде жоопкерчилик сапаты дагы күчөтүлгөн абалда болот. Мисалы ал өзүнө эле жоопкердүү эмес, башка бирөөлөргө дагы, көпчүлүккө, элге, мисалы бирөөлөрдүн бир маселелерин чечип берүүгө умтулуп турат дайыма. Жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болсо сабырдуу, мисалы ошондой сапаттар болот. 8ден 3 болсо бул уже чоң масштабы боюнча чоң да, мисалы мамлекет дүйнөлүк деңгээлде да, мисалы мамлекет үчүн өтө мындай камкор, мындайча айтканда мамлекет үчүн бир нерсе кылууга умтулган адамдар, коом үчүн, мисалы 9 саны бул интеллектти билдирет, акыл эс, интеллектти билдирет. 9дан 1 болсо же жок, кээ бир учурда жок болуп да кездешип калышы мүмкүн. Өзгөчө бул 2000-жылдан кийинки төрөлгөн адамдарда кээ бир учурда 9 саны жок болуп калат. Мындай адамдар интеллектин өстүрүүгө көп аракет кылыш керек. Ар кандай, мисалы интеллектке эмнени киргизсек болот? Тартипсиздик, мисалы жактар ушул интеллектке байланыштуу болот көбүнчөсү. 9дан 2 болсо, мисалы 9дан 2 болсо бул жерде интеллект өтө күчтүү өнүккөн. Көп учурда мындай адамдар мектепте же университетте деги эле окууга байланыштуу жерлерде өтө чоң ийгиликтерди жаратышы мүмкүн. Анткени интеллект күчтүү болуп атат. Адам кандай гана маалымат болбосун тез жана чоң көлөмдө мындай кабыл алат. Туура айтып атат. Андан сырткары 9дан 3 кездешиши мүмкүн, мисалы же 4. Мындай учурда адамдын интеллекти ушунчалык бийик деңгээлге барат дагы, ал көз ачыктыкка жакындап кетет да. Ошол себептен бул 5ден мисалы 3 болсо деп айтпадыкпы? Интуиция деп. Ошол сыяктуу биякта дагы адам кандайдыр бир келечекти көрө билет, көрөгөч, мисалы ушундай бир касиеттерге ээ болушу мүмкүн. Эгерде аял киши, кыз киши болуп, анан 9 сандары көп болсо, ал кызда мисалы кандайдыр бир эркектик сапаттар болушу мүмкүн, мисалы грубость же мисалы кандайдыр бир, анткени 9 саны бул Марс планетасына таандык. Марс деген бул мужской планета, воинственный планета. Бир четинен адам кандай кайраттуу болушу мүмкүн, же кандайдыр бир мындай мужской характерге ээ болушу мүмкүн. Андан сырткары биз ар бир ушундай сандарды бири-бирден өзүнчө карасак болот. Андан сырткары биз жалпысынан да карасак болот. Мисалы 1-чи линия адамдын максат коюусун билдирет. 2-чи линия болсо үй бүлөгө болгон мамилесин билдирет. Ал эми 3-чүсү болсо бул коомго кандай, коом менен кандай адам аралашып кете алат, ошону билдирет. Тигинен да болобу? Тигинен мындай диагоналынан карасак болот, адам духовностун билдирет. Тигинен бул өзүнө ишенимди кандай экенин билдирет. Бул 3-чүсү болсо адамдын талантын билдирет. Ошентип биз матрицаны ар тараптуу ушундай карасак болот. Эгерде үстүңкү дата боюнча кичине эсептей турган болсок, Акмар мырза, мен бир суроо бере алайынбы? Ушул формула, бул формула ошол Веда илиминин негизинде түзүлүп чыккан да, иштелип чыккан да. Бул формула негизи бизге Пифагордон келген, бирок менин оюмча ошо Пифагор деле өзү Веда илиминен илим алганына байланыштуу бар эле бир ошо Веда илимине таандык деп айтсак болот. Бирок биздин бул азыркы күндө бул Пифагордун системасы деп аталат негизинде. Биз азыр биздин белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов
Атамбаевдин туулган күнүн алып карап көрсөк болот. 1ден 3-ө, 2ден 1, 2, 3, 4, 5-ө, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 8ден 2, 9дан 1. Бул жерден өзүбүз көргөндөй биринчи бул биринчи санын карап көрсөк 12 саны келип чыгып атат. 1 менен 2-ни кошсок бул 3 саны. 3 саны бизге чыгармачылык, илимди билдирет. 3 саны Юпитер планетасына байланыштуу. Ошол себептен же чыгармачыл болушу мүмкүн адам, же болбосо илимий жактан, ушул илимий жакка жакыныраак да 3 саны. Андан сырткары жалпы санын кошкондо 8 саны чыгат. 8 саны болсо бул Сатурн планетасына таандык рухий чөйрөнү билдирет. 8 саны жана лидерствону билдирет. Бирок нумерологияда өзү 2 лидер бар. 1 анан 8. 1 анан 8 сандары. Алардын айырмасы кандай? 1 саны мисалы ачык лидерлер. Алар өзүн көрсөтүшөт, бирөөнө приказ беришет. Мындай лидер экени көрүнүп турат да. Ал эми 8 саны ал деле ошондой лидер. Бирок духовный лидер болот турбайбы? Көмүскөдөгү лидер, духовный лидер мындай өзү ачык чыкпайт. Серый кардинал деп айтып коюшат го. Алар лидер, бирок серый кардинал. Көрүнбөстөн башкарышат, таасир беришет мисалы. Бул жерден карап көрсөк, 1 санынан 3-ө кездешип атат. Адамда өзүнчүлдүк мүнөз жок, характер күчтүү, эрки күчтүү, ошондой сапаттарга ээ. Анан эң негизгиси ар бир адамдын кайсы бир сектору күчтүү болот да. Бул жерде карасак адамдын аура энергиясы күчтүү болуп турат. 2ден 5-ө кездешип атат. Эми бул учурда ойлонуп көрсөк, адам энергиясы менен башкаларга дагы бөлүшө алат. Сөзү менен, мисалы, көңүлү менен, мисалы, ошол себептен бул Чыңгыз Айтматовдун китептерин карасак, канча бир көп тилдерге которулган деги эле ушу дүйнөгө тарап кеткен да, баардык канча мамлекеттерге ушул белгилүү чыгармалардын баары. Ошонун баарынын түпкү негизинде ушул энергиясы жатат да. Ал ар бир жазган сөзүндө, айткан сөзүнүн баарында тең ушунчалык күч, энергия бар. Ошол себептен жанагындай массаларга тарап атат. Жана 8ден 2 жолу кездешип атат. Бул адамдын боорукерлик, жоопкерчилик сапаттары, чыдамдуулук, сабырдуулук, бир калыпта мындай жүргөн адамдар, стабилдүүлүк, ошол сапаттары жакшы өнүккөн. Анан эмгекчилдик, 6дан 2 адам жанагындай айтып кеткендей кол менен бирдеме жасайт деп айттык биз. Ал же зергер болушу мүмкүн, же уста болушу мүмкүн, же жазуучу болушу мүмкүн. Ошондой сыяктуу да. Бул өтө эмгекчил адам болуп саналат. Абдан биз көбүнчө баягы нумерологияны өзүбүздү таанып билүүгө эмес, көбүнчөсү келечекти билүүгө пайдаланып алганбыз да, көпчүлүк ошолго кызыгышат. Келечекти айтуу негизи нумерологиянын бир инструменти болуп саналат, бирок ал негизги нерсе эмес. Нумерологиянын негизги максаты адам өзүн жана бул табиятты таануу, Кудайды таануу негизги максатта. Ал эми келечекти эми так айтып коюу мүмкүн эмес, бирок персональный год деген атайын өзүнчө формула бар. Ошол аркылуу кайсы бир жыл кандай таасир бериши мүмкүн, мисалы оор, жеңил, акчага байланыштуу, үй бүлөгө байланыштуу деп мындай жалпы үстүртөн мындай жалпы мүнөздөмөсүн көрө алсак болот. Бирок так айтып коюу мүмкүн эмес. Андан сырткары биз дагы бир эмени карап көрсөк болобу? Разаков, Исхак Разаков, мисалы 25-10 1900 бул жерде
эмне кылып чыгарып атасыз, ошону айтып кетсеңиз, астыңкы Биз жана башта айтып кеткендей, формула боюнча баардык сандарды кошобуз, анан 2 сандан турган сан чыгат бизге. баарын кошкондо 25, 2, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны. Ал эми бирге бирди кошсок, бул 2 саны чыгат. Жана дагы экинчи формула аркылуу 11ден биз 4 алабыз. кайсы 4 алабыз? Бул 2-ни 2ге көбөйткөн абалында. Бул формула өзгөрүлбөйт. Биринчи санды биринчи санды Биринчи санды 2ге көбөйтөбүз. Кандай сан болсун 2ге көбөйтүлөт, Ооба. Ошондо бул жерден биз 11ден 4 алсак, 8 чыгат. так, 7 чыгат. 7 чыгат. Эгерде бир эле сандуу болуп калса, ага 0ду кошуп дагы бир 7 алабыз. Эгерде 2 сан болсо, анда биринчи эсептегендегибиздей экөөнү кошуп, анан 1 сан алабыз. Ушул формула аркылуу биз матрицаны түзөбүз. Эми бул жерден карап көрсөк, мисалы 1ден 3, 4, 5 жолу кездешип атат. 2, 3, 4, 5. 2ден 2, 3, 4, 5. 5 бирөө бар. 7ден 5 бирөө бар экен. 7ден 2, 8, 9, 9дан мисалы мындан буга чейинки матрицаны карасак, эң күчтүү сапат адамдыкы энергия болсо, бул жерде болсо эң күчтүү сапат адамдыкы характери. Демек, бул адамга мүнөзү менен да, мисалы башка бирөөлөр бул адамга таасир берүүсү кыйын болот, мисалы да. Тескерисинче, бул адам өзү таасир берет, оюн, өзүнүн каалаган нерсесин башкаларга таңуулап, мисалы кылам деген кылып, мисалы эч нерседен коркпойт, тайманбайт. Ошондой мүнөзгө ээ да. Анан дагы бир нерсе, бул жерде 7ден 2 болуп турат. Өзгөчө жогорку күчтөрдүн, мындайча айтканда, колдоосуна ээ болгон адам. Ооба. Жана эфирдин башында дагы айтып кеттим, 11, 22, 33 сандары деп. Бул жерде карап көрсөк, 11 саны чыгып атат. Бул өзүнчө мааниге ээ, бул управляющий число. 11 санын дагы адамдар бул өзгөчө бир коомду башка нукка буруу үчүн, коомду өстүрүү үчүн келген адамдар. Эми кээ бир учурда болот, мисалы 11, 22, 33 болуп, анан бирок жөн эле биздин арабызда жүргөн адамдар деле болот. Ал учурда бир нече себептер болушу мүмкүн. Балким адам өзүнө ишенбестиктен болушу мүмкүн. Же болбосо энергиясы азыраак, мүмкүнчүлүктөрү азыраак, таланты азыраак болсо, демек мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүнүн чөйрөсүндө ушул миссияны аткарыш керек. Мисалы бир жерде иштеп аткан болсо, ошол жерге баш көз болуп дегендей, жол көрсөтүп, айылында болсо деле, айылында болсо. Ошондой бир ошол багытта эң негизгиси иш алып барыш керек да. Акмырза, өчүрүп өтсөңүз да, мисалы мына бош жерлерде, сан жок жерлерде эмнелерге буруш керек эле, мисалы? Мисалы адам ден соолугуна өтө көңүл буруш керек. Бул жерде ооруп калуу, деги эле иммунитет слабый болгондуктан, мисалы ден соолукка эмне пайдалуу болсо, ошонун баарын кылыш керек. Физкультура, туура тамактануу, жана башка. Бул жерден илим менен көбүрөөк алектениш керек, наука, илим менен. Бул жерде материалдык дүйнөнү да унутпаш керек. Могу 6 саны жок болгон адамдар көбүнчө материалдык дүйнөгө көңүл бурбай коюшат да. Ушунуңузга чындыгы, бул баягы 61-жылы баягы кызматтан кетет эмеспи? Кызматтан кеткен күнү баягы түрлүү саясий кырдаалдар менен үйдү резиденцияны буякта жашап аткан үйүмүз бар го азыркы. Ошону бошоткула деген тапшырма болот. Анан бошотом деп чыкканда дейт, бир дагы бир буюм алып кетип. Жок, үйү жок болгон экен да. Квартира жок болгон экен. Бара турган жери жок болгон экен. Анан каерге барышты билбей, анан 2 күн бир квартирада чыгып бошотуп туруп, анан кийин Москвага башка жака кеткен экен да. Мындай ошол кезде башы биринчи адам да, биринчи секретарь. Оокатка, материалга байланбагандан ушул болот. 6 саны жок адамдар көп материалдык дүйнөгө байланышпайт, бирок тескерисинче материалдык дүйнөнү четке кагып салганда туура эмес да. Негизи рухий дүйнө менен материалдык дүйнөнү экөөнү эки башка бөлбөш керек, экөөнү чогулуп жүрүш керек. Тең салмакта болуш керек да. Ушундай нерселерди көрө алсак болот. Дагы кээ бир учурларда же болбосо биз азыр айды дагы өзүнчө карап көрсөк болот. Мисалы
мисалы эгерде адам биринчи айда төрөлгөн болсо, январь айында биринчи айда төрөлгөн болсо, ага ини, карындаш, эже ушул мисалы эниси же агасы болсо, карындаштар болсо өзгөчө көңүл буруусу керек биринчи айда төрөлгөндөр. Экинчи айда төрөлгөндөр чоң ата, чоң энелери менен өтө тыгыз мамиледе болуш керек. Ошолордун батасын алып деги эле ошолорго жакын болуш керек. Кайсы бир деңгээлде чоң ата, чоң энелери өзүнүн ата энесинен да жогору туруш керек да. Мен ушул адамдар менен жолугушуп жүрүп көп байкадым. 02 айында төрөлгөндөр булар кандайдыр бир себептер менен ушул чоң ата, чоң энелердин колунда өскөндөр көп кездешет экен да. Демек ушул кандайдыр деңгээлде нумерологиянын дагы таасири бар болуп атат. 3 ай март айы. 3 айда төрөлгөндөр булар мамасы менен өтө жакын болуш керек. Бирок 3 айда төрөлгөндөр эч кандай мисалы кармический эч кандай карызы жок, бир гана ушул энеси менен жакын мамиледе болуш керек. Ал эми 4 ай бул апрель айы, бул атасы менен жакын мамиледе болуш керек. Көп учурда 4 айда төрөлгөндөр атасы менен мындай жакшы мамиледе болбошу мүмкүн. Ушундай дагы учурлар көп кездешет. Тил табыша албайт же көз караштары мындай туура келбейт. Эң адамдын максаты ошол атасы менен болгон мамилени мындай түзөгөнгө аракет кылыш керек. Жөнгө салганга. 5 ай бул 3 айга окшош, бирок 3 айда жөн гана энесине жакын болууну билдирсе, 5 ай май айы бул 4 санына окшоп кетет. Бул жерде дагы энеси менен жакшы мамиледе болуш керек, мамилени түздөш керек, урушпаш керек дегендей, кек сактап же башка бир мындай мамилени таарынычтар болбош керек. 6 июнь айы бул үй бүлөлүк жалпы эле үй бүлөлүк салт санааларды сактап, мисалы жана бизде барго ата тегинен калган бир кандайдыр буюмдарды кийин балдарына, келиндерине өткөрүп берип, анан бир нерсе айтып берип, мындай салт санааны сакташ керек да. Мурас. 7 саны бул көбүнчө жер которууга байланыштуу. Мисалы үй бүлө күтүп, үйлөнүп же турмушка чыккандан кийин ошол барган жерин, үй бүлөнү башка жерге көчүрүүгө байланыштуу болот. 07 айында төрөлгөндөр үчүн. 08 бул атасы менен энесинин экөөнүн ынтымагын бекемдеш керек. Ошондой тапшырма бар. Көп учурларда 08 айында төрөлгөндөрдүн ата энеси ошол мезгилде, бала төрөлүп аткан мезгилде кандайдыр бир кризистик абалда болгон болот да, баягы эки жолго түшүп кетүү коркунучунда турган болот. Анан 08-деги балдар төрөлгөндө ошолордун таасиринен улам кайра ынтымактары бекемделишет. Деги эле бул адамдар өмүр бою ушул атасын, апасына мактап, тигини тиге мактап экөөнү баягы бул жалпы ата энесине деле эмес, элге деле таасири ошондой болуш керек, өзү мындай элдештиргенге, данакерликке. Ооба. Анан 9 саны сентябрь айы бул ата тегинен калган өткөрүлүп берген талантты өстүрүү. Мисалы биздин ДНК аркылуу ата тегибизден кандайдыр бир таланттар берилет. Ошол талантты адам максаты өстүрүү, өнүктүрүү. 10 ай болсо бул октябрь айы, бул финансылык жагы. Ата тегинен калган кандайдыр бир мурасты көбөйтүү, мисалы байлыгын көбөйтүү. Мисалы бир однокомнатный үй калса, аны 2 комнатка көбөйтүш керек. Мисалы да, ошондой финансылык жагы. 11 болсо бул статус. Статус дегенде мисалы кадыр барк. Ата тегинин кадыр баркын көтөрүү. Мен мисалы колунан келсе чоң нерселерди жасаш керек, мисалы чоң бир ишканаларды ачып, анын атын өзүнүн чоң атасынын атынан коюп, мисалы да. Эгерде анчалык мүмкүнчүлүгү болбосо, жок дегенде өзүнүн жүрүш турушу менен ушу башкалар айтыш керек. Баланчанын баласы кыйын депчи. Ошондо ата тегинин баягы даражасы көтөрүлөт да. Ошондой эмеси бар, максат.
Анан 12 ай декабрь бул жалгыз бир ай болуп саналат. Эч кандай родовой задача жок бул адамдарда. Бул адамдар өздөрүнүн гана мисалы психоматрица боюнча, тагдыр саны боюнча гана маселелерди үчүн келген, а род боюнча бул адамдар таза болуп саналат. Эми бул биз азыр айды айттык, бул бир гана ата текке гана байланыштуу нерсе, башка биздин өзүбүздүн миссиябыз психоматрицабызга тиешеси жок. Бул ата текке байланыштуу экен да? Ата текке, ооба, мисалы ушул задачаларды биз туура аткарган болсок, өтүп кеткен мисалы чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз батасын берет, ыраазы болушат мисалы да. Биз кошумча алардан бата алып, мындай көңүлүн таба алабыз да. Арбага ыраазы болмоюнчу деген сөз. Улуу муунга сый жана сөөгүн агартуу милдеттер экен да. Төрөлгөн күнчү? Төрөлгөн күн кандай? Төрөлгөн күн бизде мисалы төрөлгөн күн бул адамдын характерине, мүнөзүнө кандайдыр бир таасирлерин бериши мүмкүн, бирок негизги адамдын жолу тагдыр санына байланыштуу болот. Бул бардык сандарды кошкондо. Тагдыр саны, Тагдыр саны мисалы. Мисалы? Мына бул жерде биринчи саны бул кандайдыр бир талант адам мүнөзүнө тиешелүү болуп атат. Чыгармачылык, илим мисалы. Ал эми жалпы саны 8 саны болуп атат. 8 саны болсо бул жанагындай жогоруда айтып кеткендей, скрытый лидер, серый кардинал болуп, мындай бир көз салуу. Жалпы мисалы элдерге көз салуу. Андан сырткары бизде график деген түшүнүктөр бар. Ал жерде дагы мисалы аны биз анын өзүнчө формуласы бар. Бул жерде кошуу эмес, көбөйтүү формуласы керек болот бизге. Мисалы 12-12-28ди биз көбөйтөбүз. Күндү айга жана жылга көбөйтөбүз. Башкача айтканда 12-ни 12ге көбөйтөбүз. Андан соң 1900 ошол эле чыккан санды кайра 1928ге көбөйтөбүз. 928. Айта кетүүчү нерсе, биз азыр ушуну калькулятор менен эсептеп атабыз. Өз убагында ушундай алымдар болгон экен, санакчылар, санчылар, озеке кошуп. Байыркы кылымдарда болгон экен, ушунча сан барын тең көңүлүндө озеке эсептеп коюшту экен да. Азыр мен тамашалайын деп аткам да, сизде озеке эсептеңиз депчи. Жанагы ментальный арифметика дагы балдар ушинтип атабы азыр, Көбөйткөндөн кийин бизде 6 сандан турган сан чыгат. Мисалы бул жерде 2, 7 жана 6, 3, 2. 6, 3, 2. Ушундай 6 сандан. Бул жерде ар кандай болот. Кээ бир учурда 5 сандан турушу мүмкүн, 4 сандан турушу мүмкүн, же 6, 7 сандан турушу мүмкүн. Эгерде чыккан сан 7 сандан аз болсо, демек акыркы санына биз биринчи санды кошуп коебуз. Демек азырды карасак 6 эле сан чыгып атат, 7ге 1 сан жетпей атат. Ошол себептен биринчи санды кошобуз. Мына эми бизде 7 сандан турган ушундай бир сандар чыкты. Графикти түзүү үчүн бизге ушундай эме керек болот. Биягы x, биягы y. Үстү 9га чейин болуш керек шкала. Бул жер болсо 7ге чейин болуш керек. 12 жылдан эсептелет. Мисалы 0, 12 жаш, 24 жаш, 36 жаш, 48 жаш, 60, 72. Дальше 84 болсо кайрадан башынан башталат. 84, 96 жана ушундай. Бирок жалпысынан орто эсеп менен 72ге чейин эсептей берсек болот да биз. Ал эми үстүңкү шкаласы болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9га чейин. Эми биз жогоруда көбөйтүү аркылуу алган сандарды ушул графикке жайгаштырабыз. Мисалы биринчи 2 турат. Биз 2-ни белгилейбиз. Андан соң 12 жашында 7 болуп турат.
24 жашта дагы 7, 36 жашта 6, 36 жашта 6, 48 жашта 3, 60 жашта 2, 72 2 жана 84 2. Бул жерге 84'tü кошсок болот. Аралыгы 12 жылдан болуш керек. Эми бул сандарды бириктиребиз. Мисалы, мына 2ден 7ге, 7ден 7ге, кайра 6, 3, 2, 2, 2. Мына бир графиктеги бир циклды биз ушинтип карасак болот. Бул жерде 12 жылдык мааниси менен карасак да болот. Андан сырткары ар бир жылга да бөлүп карасак болот. Мисалы 28, 1928 бул жерге келет. И калганы ирет менен кете берет. 12 жаштан кошуп 29 мисалы 30, 31, 32, 33, 34, 35. Так эми бул жерге баарын жазсак өтө көп болуп кетет. Биз ортосунан кичине кыскартып жазайлы. Мисалы балким ошол сан илимин жакшыраак өздөштүрүп максаттуу түрдө өзүн өзү таанууга жумшаса, канча адамдардын балким өнөрү, касиети, дарамети ачылып элге кызматын кылмак. Негизи илимдин максаты ошол да, кандай гана илим болбосун, нумерология болобу же башка илим болобу, негизги максаты биздин ошол көдөнүздү ачып, ошондой максатка ээ болуш керек да. 99'dan кийин 100 деп койсун. Бир болсо аябай татаал формуланы иштеп атат да Акбар мырза. Баягы ким айтмакчы? Оңой оокат эле каяктан келсин дегендей болот да. Демек, биз бул жерден карап көрсөк, адамдын эң чоң мүмкүнчүлүктөрү 36, 40, 48'de деле кошсок болот. Бул жерде спаты кичине бар, бирок өтө төмөн эмес, 3кө чейин түшүп атат. Бирок жалпысынан жакшы эле мезгил болуп саналат. Демек, 12, 24, 36 эң мындай адам күчкө толуп турган мезгили, көп мүмкүнчүлүктөр бар адамда. Кандайдыр бир ийгиликтүү бир мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эмгек жаратууга, өзүн өзү ачууга, Анан 48 бул жерде 60, 72, 84 жаштарында бул график өтө төмөн түшүп турат. Бул жерде балким ден соолукка байланыштуу кыйынчылыктар болушу мүмкүн, же болбосо үй бүлө, психологиялык жактан ар кандай бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн да. Чыгармачылыгын токтой эле коюшу мүмкүн да. Жок, бул жерде эми жашоо кадимкидей эле боло берет, просто адамдын өзүнүн, мисалы, ички кыйналуулар болушу. Ички кыйналуулар да. Мисалы, график бийик кесиптеги жеткен ийгиликтерди бул жерде ошону эле жетүү бир аз кыйыныраак болот. Анткени биздин ички энергиябыз азыраак болот. Эгерде ушул нерсени билип алса киши, ошол жаштарга барганда өзүн өзү сактап, жосоң көзөмөлдөп ушундай кылыш болот. Нумерологияда негизи айтылат, графиктер ар кандай болот да, эми кээ бир учурларда болот 0-кө чейин түшөт, мисалы. 0-кө чейин түшүп калган учурларда бир четинен татаал учур, экинчи четинен 0, демек обнуление. Жаңылануу, мисалы, компьютерлар перезагрузка болгон сыяктуу, адамдын дагы биздин ичибиздеги компьютерибиз, мисалы, перезагрузка болуш керек да. Көп учурда кездешет, мисалы, мурун бир динге же Кудайга ишенбей жүргөн же деги эле башка бир нерсеге көз карашы башкача болгон адамдар нулевой периоддон кийин таптакыр башкача болуп көз караштары өзгөрөт да. Андан сырткары кызыл кийимдер, мисалы, жакшы таасир берет, нулевой эгерде 0-кө түшкөн учурлар болсо. Анткени кызыл цвет бул эми толугу менен графикти көтөрүп сала албайт, бирок
кайсы бир деңгээлде жардам бир энергия берет да, кызыл цвет. Күч кубаттын. Күч кубат. түсү деп Балким коет ошол эмеспи? себептен бул Тибеттеги жана буддисттерди карап көрсөңүздөр көбүнчөсү ушундай бир кызыл оранжевый кийинишет го баары теңчи. Балким алар ушу медитацияга көп энергия топтош үчүн кылат деген ойлор келет да. Бул эми графиктин биз бирөөнү эле карадык. Мындан сырткары бизде график судьбы, тагдырдын графиги, воля дейт, адамдын эрки. Анын графиги, алар дагы ушундай график менен сүйлөт, бирок бул жерде формулалар бир аз башкачараак болот. Ошол себептен биз азыр бир гана формуланы карадык. Акбар мырза, ушул жана сиз айткан графиктердин түрүндү айтып атасыз да, алардын канчалык деңгээлде жакындыгы дейбизби, чындыгы бар деп ойлойсуз? Чындыкка канчалык деңгээлде дал келет дегендейсиз? Чында бар ушундайбы дегендей да. Бул эми негизи турмушта деле мындай далилденген учурлар көп болгон. Биз убагында газетага статья жазып жүргөндө, мисалы, бир катар президенттерди, саясатчыларды өздөрүнүн макулдугунан кийин эсептеп жазганбыз. Анан ошол жерде мисалы биздин президентибиз Аскар Акаев, биринчи президентибиз, кызматка келген учуру, кеткен учурун баары тең ошол графикке өтө туура келген да. Анан ушундай учурлар көп болот негизи. Кандай десем, ушул графиктердин негизинде эле, же болбосо ушул графиктер негизинде болбосо деле, ушул формулалар негизинде болбосо деле, жылдардын, ар бир жылдын, мисалы быйыл 2021 жыл, ушул жылдын дагы адамдарга таасири, же болбосо жалпы элге таасири деген сыяктуу нерселер. Ооба, жылды бул эми график кичине энергияга байланыштуу жагын график аркылуу карайбыз. Ал эми психологияга байланыштуу жерин биз персональный год менен карасак болот. Мисалы 2021. Бул жерде 4-5 саны чыгып атат. 5 саны бул эркиндикти билдирет, илимди билдирет. Балким дүйнөдө ушул илимий жактан кандайдыр бир жаңы ачылыштар болушу мүмкүн. Мурун бизге тааныш эмес балким илимдер чыгышы мүмкүн, ошондой да. Анан эркиндикти билдирет 5 саны. Эми 21-жылы чек аралары ачылып, адамдар эркин болуп калышы мүмкүн. Тилегиңиз жакшы экен. Ошондой деп чечмелесек болот. Анан 21 эми албетте ар бир адамга өзүнчө жеке да. Мисалы биз адамдын туулган күнүн алабыз бул жерден. Балким мисалы 10 число болуп 05 болсо, биз ошого 2021-ди кошобуз. Бул жерге өзүнүн жылы эмес, болуп аткан жылды кошосу, күн менен айды өзүнүкүн алабыз. Ошондо бизге 21-жылы бизге кандай таасир берет, ошону көрө алабыз да. Мисалы 1, 6, 8, 10, 11. 11 саны чыгат, 11 саны бул 2. Ооба. 1-ге 1ди кошсок 2. Демек, 2021 жыл ушул адам үчүн, 10-майда төрөлгөн адам үчүн 2 саны аркылуу таасир берет. 2 саны бул үй бүлөгө байланыштуу нерсе. Же бала төрөлүшү мүмкүн, же үй бүлө күтүшү мүмкүн эгерде жаш болсо да, мисалы. Деги эле мамиле үй бүлөгө байланыштуу. Бул жерде персональный жылдын дагы ар биринин өзүнчө маанилери бар. Мисалы 1 чыкса жаңы ишти башташ керек, 2 чыкса үй бүлөгө көп көңүл буруш керек, 3 санында чыгармачылык, 4 саны карьера, жумуш, 5 санында жолго чыкса болот, мисалы дегендей. Анын өзүнчө маанилери кетет. Мисалы, сиз жалпы маалымат айттыңыз, анан мындай сиздей ошол нерсе менен кириптер болуп окуган адам деле ошо сиз айткандарды анча-мынча колдонуп көрсө болобу? Негизи болот. Муну эми нумерологияны кандайдыр бир деңгээлде бир жардамчы катары, шпаргалка катары гана колдонуш керек да. Баары бир биз деген адамбыз да, бизде эрк бар. Мисалы, көп учурда адамдын өзүнүн мындай кадамдарына дагы байланыштуу болот да жашоочу. Бирок параллельно биз ушул илимдер аркылуу мисалы көп жашоону жеңилдетсе болот. Мага Акбар мырзанын эң негизги сиз айткан сөзү аябай жакты да. Бул нерсени өзүн өзү таанууга, өзүнүн бир
руханий деңгээлин көтөрүүгө колдонуш керек. Туура. Деген Негизги нерсе, максаты ошол. Бирок адамдар кичине өзүмчүлдүк сапат бар. Бизде анан жанагындай бирөөгө кээ бирөөлөр көрүнгүсү келет же бир күч, бийликке ээ болгусу келет. Адамдын табияты өзү ушундай да. Мисалы жанакындай сиз айтмакчы өзгөчө дарамет бере турган сандары бар адамдар ошону билип алса, балким ал өзүнүн жеке менине иштеп кетиши мүмкүн да. Жеке кызыкчылыгына, туура эмес жакка. Туура эмес жакка. Ооба, негизи ушундай болот. Мүмкүн да. Бирок жогорку күчтөр менин оюмча Көзөмөлгө алышат. Көзөмөлгө алып, мисалы андай адамдарга биз байкасак, мындай илимдер көп берилбеш мүмкүн да. Анткени илим да бул энергия да, аны көтөрө ала турган, ошону туура пайдалана турган адамдарга берилет дагы. Анан аны көтөрө албаган адамдарга кичине берилбеш мүмкүн. Кыргызчылык менен мондай илим менен келип, кыргызчылык менен жакшылыкка жооп берип койду. Эки сөз менен. Сонун азаматсыз. Эми баягы көрсөтүүбүз байып баратат дегенде, корутундулоочу суроо, биз түрлүү нерселерди айтабыз. Мисалы, тагдыр белгиленген дейбиз, жок аны жасап алса болобуз дейбиз. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө көп айтып атабыз. Анан бул нерсени катып калган нерсе катары кабыл алабызбы, же бул нерсени ишке киргизип кайра алаштырып билсек болобу дегендейчи. Бул нерсени биз эмне менен келдик, бул жарык дүйнөгө деп кабыл алышыбыз керек. Кандай сапаттар менен келдим. Кийинки жашоону, ошону мисалы көп санын, мисалы матрицада кайсы сан ашык болуп атса азайтып, кайсы сан жок болуп атса аны көбөйтүп, башкача айтканда биз өзүбүздү гармонияга алып келишибиз керек да. Өзүн өзү тарбиялоо, Туура. өзүн өзү оңдоо керек турбайбы? Бардык учурда азыркы болуп аткан момент, настоящий момент, учурчак. Бардык учурда маанилүү да. Негизи мисалы азыр биз ушундайдан турабыз. Биз азыр мисалы келечекти карап көрсөк, биз ушул тарапты карап турам да, мисалы мен. Эгерде мен азыр бурула турган болсом, менин алдым эле эмес, артым да бурулат кошо. Демек, азыркы учурда биз кылган ишибиз менен артта кылган күнөөлөрүбүздү же башка иштерибизди дагы азыркы учурда оңдоп кетсек болот. Ошол себептен азыркы учурга көбүрөөк көңүл буруш керек адам. Мисалы, өзү билбеген баягы жана ким эле Аса Туси деген акылман айткандай, адамдын кемчиликтерин кечке эле айта берсең, ал өспөйт дейт да көбүнчө. Тескерисинче өзү билбеген асыл сапаттарын, асыл жактарын, артыкчылыктарын айтсаң, ошондо умтулуп кетет дейт да. Мен чындап, мендир ушундай турбайбы? Эң туура. Анан могуда мисалы биз баарыбыз эле мындай биле бербейбиз да, ушул нерсе менен көп нерсени оңдоп кетсе болот окшойт. Ооба, эми бул жерде нумерология аркылуу биз көрө алсак болот. Ар бир кандай гана адам болбосун, кайсы бир чөйрөдө анын күчтүү сапаты болот, сөзсүз түрдө. Рахмат, келип бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ооба, бар болуңуздар. Рахмат. Баарыбыз төрт көзүбүз түгөл, алтын заман, алтын башы заман болсун деген тилек менен бүгүн ушул Калпак күнү деп майрамдап атабыз коомчулукта. Айтор баардыгыбызга жакшылык жар болсун. Аман болуңуздар. Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде салкка айланып бараткан ыр майрам программасы. Ошентип биздин ыйык энелерибиздин, эжелерибиздин, карындаштарыбыздын майрамы кирип келди. Ошого арнап биз чакан концертибизди даярдадык. Азыр бул концертибизди Кыргызстанга белгилүү болуп калган ырчыбыз Гүлмира Жолдошева «Эне жөнүнө балдада» деген ыр менен ачып берет.